Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşraful enbiya vel mursalin. Urmatlı musulman bir toğanım, бұл Ramazan ayının түнделері дағы өте bağlı ol есептелінеді. Анын күндүзү биз кандай эле сооп иш кылган болсок, күндүзү кандай истигфар, Куран, дуаларды кылган болсок, түндөсү дагы мына ушундай ибадаттарга байланышыбыз керек. Түндөсү дагы ибадатка убактыбызды бөлүшүбүз керек. Түндөсү туруп тахажжуд намаз окуп, түндөсү истигфарларды айтып, Аллах Тааладан дуа кылып чыгуубузга тийиштүү. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү бир хадисинде айтат: "Валиллахи утақау минан нар, ва залика кулла лайлатин." Аллах Тааланын Рамазан айында ар бир түнү дозоктон азат кылуучу кулдары болот дейт. Дозоктон куткарып коюучу кулдар болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадиске бир назар салсаңыз, Пайгамбарыбыз айтып атат: "Ва залика кулла лайлатин." Ар бир түнү деп бизге баса белгилеп жатат. Бул күндүз эмес, балким түнү дозоктон кутулуп болот экен. Аллах Таала түндөсү пенделерин дозоктон куткарат экен. Демек, биз түндөсү дагы ибадатка байланышыбыз керек. Күндүзү кандай эле сооп иштер жасаган сыяктуу, түндөсү дагы мына ошондой ибадатка байланышыбыз керек. Түндөрдү дагы биз текке кетирбөөбүз керек. Анткени бул ушундай өтө баалуу түндөрдүн бири. Ал эми биз көпчүлүгүбүз күндүз орозо болгон учурубузда Куран окуйбуз. Бош убактыбыз болсо зикир чала калабыз. Дагы башка сооп иштерди жасайбыз. Бирок оз ачкандан кийин, урматтуу мусулман бир тууганым, көпчүлүгүбүз ибадатты унутуп калабыз. Телефонго алаксып кетебиз, же соц тармактарга кирип, ар кандай кинолорго же оюндарга байланып кетебиз, же болбосо ар кандай бекерчи сөздөргө байланып кетебиз түндөсү. Бул өтө чоң ката, өтө чоң жоготуу, урматтуу мусулман бир тууганым. Анткени Рамазан айынын түндөрү дагы өтө баалуу. Аллах Таала түндө Аллах Таалага туруп ибадат кылгандарды, түндөсү Аллах Тааладан истигфар сурагандарды, түндөсү туруп: "Я Аллахым, менин мойнум дозоктон куткарчы, мен дозоктон азат кылчы" деп сурагандарды Аллах Таала дозоктон азат кылып турат дейт. Жана дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисин улап: "Ойунади мунади кулла лайлатин." Ар бир түнү чакыруучу ушундай үн салып турат: "Я багиял хайри акбил." Жакшылыкты эстеген, жакшылыкка шашыл. Жакшылыкты издеген, соопко шашылган, кел эми сооптор иштеп кал деп түндөсү ушуну чакырып турат дейт. "Я багия шар аксир." Күнөө иштерге баткан адам, күнөө иштер издеген адам, жамандыкты каалаган адам, болду эми жамандыгыңды токтот, күнөө ишиңди ташта, кел ибадатка кел деп түндөсү ушинтип чакыруучу бир периште чакырып турат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз түндөсү дагы Аллах Таалага ибадат кылышыбыз керек. Түндөсү дагы колубуздан келишинче аз болсо дагы түндөсү туруп намаз окушубуз керек. Аз болсо дагы түндөсү туруп истигфарды айтышыбыз керек. Аз болсо дагы түндөсү туруп Аллах Тааладан дуа кылып, тиленип сурана турган болсок, иншалла Аллах Таала биздин мойнубузду дозоктон куткарган адамдардын катарына кошулуп калабыз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул Рамазандын ар бир түнүндө болот. Пайгамбарыбыз "Вазалика кулла лайлатин" деп, ар бир түнү дейт. Рамазандын бир эле түнүндө деген жок, же Рамазандын биринчи жумасында деген жок, же Рамазандын биринчи 10 күндүгүндө деген жок, балким күндө деп атат. Демек, 30 күн сизде мүмкүнчүлүк бар экен. Ушул күндөрдүн биринде сиз Аллах Таалага туруп ибадат кылып дозоктон азат болуп калышыңыз керек. Ким Аллах Таала дозоктон азат кыла турган болсо, ал адам эртең кыямат күнү дозок отун көрбөйт. Бул адам түзмө-түз бейишке бара турган пенде болот. Сахабалар эмне үчүн Рамазан айына сүйүнүшчү? Алар анткени бул айда өздөрүн дозоктон куткаруу бар экендигин түшүнүшчү. Пайгамбарыбыздын хадистерин терең түшүнүшчү. Ага өтө ой жүгүртүчү. Ошол Пайгамбарыбыздын хадисине амал кылган аракет кылчу. Мына ошондон Рамазан айы келген кезде мына ушундай сүйүнүшөт эле. Жана күндүзү дагы ибадат кылып, түндөсү дагы алар ушундай ибадаттарга байланышчу. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз дагы
түндөсү туруп ибадатка байлана турган болсок, түндөсү туруп зикир кыла турган болсок, түндөсү туруп истигфар эте турган болсок, Аллах Таала бизге баяндап берген, пайгамбар бизге көргөзүп берген ушул хадиске кошулуп кала турган болсок, биздин эң чоң бир жеңишибиз болуп эсептелинет. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, сиз ар бир түндү колуңуздан келишинче аракет кылың. Бүгүн тура албай калдыңызбы? Эртеси күнгө аракет кыла бериң. Эртеси тура албай калдыңызбы? Кийинки күнгө аракет кыла бериң. Сөз түрдө бир күн болсо, бир күн сиз туш болосуз. Биз кайсыл түнү дозоктон азат болобуз, бизге белгисиз. Аллах Таала муну бизге кабар берген эмес. Биздин кайсыл амалдарыбыз кабыл болуп атат, Аллах Таала бизге билдирген эмес. Ошол сыяктуу эле биз кайсыл түнү Аллах Тааланын дозоктон бизди бошотуп койду, кайсыл түнү бизди дозоктон куткарып койду, биз билбейбиз. Ошондуктан ар бир түндү текке кетирбестен, ар бир түндү өтө баалап, ошол түнү туруп ибадат кылып калышыбыз керек. Албетте түндөс тарах намаздан келгенден кийин дагы бир аз эс алып туруп, анан дагы түндөсү туруп тахажжуд окуп, ушундай зикирлерди кылып тура турган болсок, албетте бул Рамазан айы өтө бир соопторго толтурган эсептелинебиз. Мунун эле тескериси, урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айынын түндөрүн текке кетиргенден сактанышыбыз керек. Жөн эле оюн күлкү менен же көчөгө чыгып, башка бир жерге барып ойноп койгондон, бир футболго барып, же волейболго барып, же бильярдка барып, же башка ушундай компьютер оюндар болобу, же жөн эле бекер сөздөр болобу, же үйдө эле отуруп кино көрүп болобу, мындай өткөрүп жибергенден сак болуш керек. Албетте бул шайтандын инсанга салган азгыруусу. Аллах Таала бизге ушундай чоң мүмкүнчүлүк берип аткан болсо, пайгамбарыбыз хадисинде дозоктон азат болот деп аткан болсо, ар бир түнү деп аткан болсо, ар бир түнү ушул периште келип жар салып аткан болсо, жакшылыкты каалаган кел, жакшылык кылып дозоктон өзүңдү куткарып кал деп аткан болсо, биз бул түндөргө бейкапар карап, бул түндөрдүн баалуулугун билбей, аны текке кетирип жибериштегибиз, өз нафсы каалообузга сарптап жибериштегибиз, албетте бул өтө чоң жоготуу болуп калат. Биз үчүн өтө чоң зыян болуп калат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер баарыбыз Рамазан айында ушундай соопторго толтурайлы. Рамазан айында башка айларда болбогондой ибадат кылайлы. Колубуздан келишинче аракет кылайлы. Ошол менен Аллах Таала бизди дозоктон азат кылып, эртең кыямат күнүнө бейишти кылып кое турган болсо, сиз түгөлүктүү бейиште каласыз. Түгөлүктүү жашоодо чыкпай турган түгөлүктүү бейиште жыргалчылыкта болосуз. Албетте бул дүйнө бир өткүнчү дүйнө, убакыты бир чектелген дүйнө. Мына ушул сыноо дүйнөдө Аллах Тааланын ушундай бизге берген чоң неаматын пайдаланып, эртең бир бейиштен утук чыга турган болсок, урматтуу мусулман бир тууганым, бул биз үчүн эң чоң жеңиш болот экен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.